Өзгөчө балбакзарлыкы сизди чакырат элем да. Сизди урматтайм депутат катары. Эми бирок мындай болбойт го эми. Адатка уже айланды да. Эми чыдайбыз, бирок кээ уже чыдамчылык уже болбой жатат да. Өзүңүздү өйдө көтөрө бербеңиз. Башка адаларды айтып атам. Мен фамилия айттым, урматтуу депутаттар. Соттун чечими жок. Кайсы компанияны силер мошенник деп айта аласыңар? Эч ким айта албайт да. Бирдеме болсо эле курулуш компанияларын жамандайсыңар. Курулуш компаниясы бул кыргыз экономикасынын ана башында турган отрасль бул. Курулуш компаниялары мультипликативный эффект имеет этет. Канчалаган тармактарды артынан тартып келатат. Биткө чөшүп көйнөктү отко жакпайлы да, жамандары да бар арасында. Аларды жаман деп атып, бир килейген тармакты жок кылабызбы? Азыр кимде башы кычысы эле барылып курулуш компанияларын баса каласыңар. Ошо арабызда кээ бир депутаттар дагы бирдеме болсо эле мына Балбакзарлыкович курулуш компанияларын айтса эле ошолорго болушо берет дейт. Болушам. Неге болушпайм? Эмне үчүн болушпашым керек? Бир килейген тармак өлкөнүн алдыга карай тартып баратса, болушамын. Алардын ичинде да жамандар бар. Эмне биз баарыбыз эле супсулуу аябай сонумузда калган тармактар жаманбы? Ошон үчүн бардыгын мындай мыйзам чегинде, мыйзам менен алып барсак, тармактардын да экономиканы алдыга тартып бараткан тармактары бар. Урматтуу Талант Иманакун, мындай силер жакта дагы реформаны алдыга жылып тартып баратасыңар. Ошону мындай биздин айткандарды эсепке алып туруп, реновация боюнча бул аябай Алмазбек Акунжанович. Реновация деген бул кайра куруу, бардыгын кайра шаарды электен өткөрүп элеп чыгуу деген сөз. Шаарда 1,5 миллион киши жашайт. Шаар деген өзүнчө бир организм. Бир жагынан четинен бузуп алсаң, аны эч ким токтото албай калат. Ошон үчүн реновацияны жогорку кеңеш менен, коомчулук менен, торгово промышленный палата менен, өкмөт менен муну аябай талкуулап туруп алып чыгыш керек. Бул социалдык жарылууга алып келиши мүмкүн. Силердин бул мыйзам боюнча Талант Иманакунович, өзүңөрдүн позицияңар барбы? Балбакзарлыкович, жогоруда айтып кеттим, биздин позициябыз көп каршы пикирлерибиз бар. Өкмөттүн да позициясы ушундай. Экинчи окууга кире турган болсок, ошол өкмөттүн дагы, биздин дагы жазган каршылыгыбыздарды оңдоп түзөп туруп анан карап чыксак болот да. Талант Иманакунович, экинчи окууга жогорку кеңештин депутаттыгына өзгөртүүгө укугу бар. Мен силерге жардам бергенге макулмун. Эгер кандайдыр бир мына комитет менен, мыйзамдын демеси инициатору менен чогуу отуруп туруп, ушунун баарын жакшынакай кылып алып чыгалы экинчи окууга чейин. Биринчи окууда бул силердин бул жакшы ниетиңерди депутаттарыбыздын колдоп берели да, экинчи окууда алдыга жыла берели. Курулуш тармагы бул Кыргызды Кыргызды алдыга тарта турган тармак. Курулуш тармагын абайлашыбыз керек. Мына азыр чатактын баары курулуш иштеринен чыгып атат. Бирок бунун баары жакшы болуп аткандан да бир иш болуп аткандыгынын белгиси да. Рахмат, урматтуу төрайым. Үчүнчү процедурный. Урматтуу депутаттар, биз бири-бирибизге мындай сөздөргө комментарий бербесек да, өзгөчө Балбакзарлыкович сизди чакырат элем да. Сизди урматтайм депутат катары. Эми бирок мындай болбойт го эми. Адатка уже айланды да. Эми чыдайбыз, бирок кээ уже чыдамчылык уже болбой жатат да. Анан мындай, урматтуу Балбакзарлыкович, сиз болушсаңыз, анда мына былтыр күзүндө фракция ынтымак эл менен жолукканда курулуш компанияларды талкуулап, ошол жерде бир топ шылуундар бар экен деп өзүлөрү айтышты да. Канча арыздар түштү, секретариаттан алсаңыз болот да, фракциядан. Ошол жерде барып элге айтпайсызбы, мындай шылуундар жок турбайбы bizde, сот чыга элек деп. Эми бияка чыгып айтып атасыз аны. Фракция, сиздин эле фракция барып ошол эл менен жолугуп ушундай мындай жолугушууларды өткөргөн да. Мына ошол эле Талант Иманакун уулу барган ошол жерге. Туурабы? Курулуш тармагында бир топ эле тармагында компаниялар барган. Моюнуна кээ бир компаниялар алышты. Андай бар факт. Просто эми мен айтып атам, да, курулуш компаниялар жакшы бар. Жакшы деген бар компаниялар. Бирок жамандар өтө көп. Алар ушул как черное пятно, кара мындай пятно болуп атат да.
Ошон үчүн мен ошол боюнча, ушундай компаниялар боюнча айтып атам. Аларды эриетке салыш керек. А биз мыйзам долбоорду мен мына окуп атам, бул жерде только мындай бизнес пайдалуу болуп атат да. Бизнес лобби болуп атат. А жарандар ушундай эле калып калабы? Алданып жүрө береби анда? Рахмат. Процедурный экинчи микрофон. Урматтуу төрайым, мен бирөөнүн фамилиясын айттымбы? Эми алынгандар өзүнө алына берсин. Мен фамилия айткан жокмун да мен. Мен жооп берип атам да, сизден башка деле мага сын айткан бар, өзүңүздү өйдө көтөрө бербеңиз. Башка адаларды айтып атам, мен фамилия айттым, урматтуу депутаттар. Фамилия айткан жокмун мен. А эмне мен өзүмдүн пикириме сиз мага эмне комментарий берип атасыз? Мен өзүмдүн пикиримди айттым курулуш компаниялары боюнча. Наоборот, сиз мага комментарий бербеңиз. Мен фамилия айткан жокмун. Ынтымак фракциясынын лидерибиз бар, өзү жооп берсин. Мен ынтымак фракциясынын лидери эмесмин. Мен анын мүчөсүмүн. Лидерибиз отурат, өзү жооп берсин. Мындай жөн эле урдура бербесеңер чыгып албечи. Фамилия айткан жокмун, мен фамилияңы айтпаңыз. Ооба, мен өзүм пикиримди айттым. Мына лидер жооп берсин ынтымак фракциясын. Урматтуу депутаттар, суроолорду мыйзам долбоору боюнча берсеңиздер. Процедурный экинчи микрофон. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар, эми биздин фракциянын аты аталып кетти, мен жооп берип коеюн. Албетте, фракция ар кандай жыйындарды өзүнүн убагында өткөзүп жүрөт. Курулуш компаниялар боюнча дагы биз бир эмес 2-3 ирет чыгып, ошол курулуштарды карап, курулуштарда болгон кемчиликтерди айтып келе атабыз. Андан эч мындай саясат кылган кереги жок. Биз айтылган кемчиликтердин баардыгын ордуна коюп келе атышат, ага дагы биз ыраазычылык билдиребиз. Ал эми бул мыйзам боюнча бул такырбыга тиешеси жок мыйзам, биздин выездтерге тиешеси жок мыйзам. Фракциянын чыгып аткан өзүнүн кемчиликтерин айткан кемчиликтерин алкагында керек болсо мыйзамда жазып чыгып, анын алкагында дагы иштерди жүргүзүп атабыз. Ага мен ойлойм жалпы фракцияга дагы пикирди айткандын кереги жок. Рахмат.